бөдөнүнү сойсо да касапчы сойсун деген жакшы кеп бар. Так ушул илим билим дүйнөсүн жалпы облус боюнча башкарып турган жалпы билим берүү системасын өздөрүнүн көзөмөлүнө алып, Кыргызстанда илимдүү билимдүү инсандар көп болсо экен деген башкы максат менен жашап келе жаткан кадырлуу конокторубуз бар. Талас облустук билим берүү башкармалыгынын башчысы Бейшинова Салтанат Усеновна бүгүн конокто. Бир кол чабуулар менен сөз сунабыз. Кыргызстан ушул жерде катышуучулар азыр залды көрүп, абдан толкунданып, сүйүнүп турам. Демек, учубуз кур эмес экен. Байкасам, бул жерде 3 муундун өкүлдөрү отурат, окуучуларыбыз дагы бар экен, мугалимдер, ата-энелер отурат. Демек, китеп окуу менен дагы ушул уюштуруучуларга терең ыраазычылык билдиргим келип жатат. Анткени ар бир нерсенин өзүнүн окуучу болобу, мугалимди болобу, кайсы гана кызматкерди болбосун шыктандыруучу нерсе керек. Демек, китеп окуу дагы сиздер дагы эң жакшы жөрөлгөнү баштап жатасыздар. Ушул китеп окуу менен дагы биздин окуучуларыбыз, мугалимдерибиз өздөрүнүн билим куржунун жакшы толтура алды деп ойлойм. Ушуну менен эле урматтуу окуучулар, токтоп калбастан ар дайым кайсыл жердеги биз өзүбүздүн кайсы гана районго барганда дагы ушу окуучулардын арасында болобу, мугалимдердин арасында областтык семинарлар, кароо сынактар, кайсы гана иш-чара болбосун, жана жогорудагы да айтып кетишти. Телефон кармаган, телефонду көп чукулап ойногон балдарды кийин келечекте китеп окугандар башкарат экен да. Урматтуу окуучулар, ушул сөзгө терең маани берсеңиздер, ушул сөздүн аркасында дагы чоң томдук окуя, чоң томдук философия бар. Ошондуктан баарыңыздарды китеп окууга чакырам. Ошондой эле мугалимдерге дагы учурдан пайдаланып айткым келип атат. Биз кечээки алган билимибиз, кечээки алган дипломубуз бүгүнкү күндө билим берүү системасында ал билимибиз бизди аксатып турат. Демек, ар бир педагог китеп окуп туруп, өзү ошол кайсы предметтин мугалими болсо, ошол өзүнүн предметинин негизинде дагы тереңирээк окуса деп айткым келет да. Анткени энциклопедияларды окуу менен ар кандай азыр интернет булактарынан жакшы, эң жакшы маалыматтар бар. Ошо менен дагы өзүбүздүн билим деңгээлибизди жогорулатып турсак деген ойду айткым келет. Анан ушул уюштуруучуларга дагы терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу Турар агай, сизге дагы анткени мына ушул жөрөлгө башталгандан баштап эле биз өзүбүздүн областтык билим берүү баракчаларыбыздан, сайттарыбыздан дагы рекламаларды кетирип аттык. Райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн башчыларына дагы ошол жарнамаларды тереңирээк жеткизгенге аракет кылдык. Көбүнчөсү ушул мугалимдерибиз китеп окуса экен деген ниетте, тилекте албетте окушат, бирок мындан дагы тереңирээк изденсек деген ойду айткым келет. Анткени өзүңүздөр билесиздер, данышмандардын айткан жакшы сөзү бар. Эгерде мугалим китеп окуп турбаса, ал акпай калган сууга окшош дейт. Ылайланып турган сууга окшошуп калат экен. Эгерде ар дайым китеп окуп турган мугалимдин сөз байлыгы дагы кенен болот, коомчулук астында дагы, ата-энелер астында дагы кадыр баркы терең болот. Ошону менен катар эле жалаң гана мугалимдер эмес, ар бир атул, ар бир жаран өзү китеп окуу менен дагы өзү дагы аркасында жакшы балдарды, уул кыздарды тарбиялай алат деген ойдомун. Сиздерге чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Уруксат болсо, сиздин ар бир сөзүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Чындап акпай турган суу көлчүк болуп, лай болуп, баткак болуп, акыры соолуп калары баарыбызга маалым. Аккан суу тууралуу жеңи жок атабыз кандай гана термелерди тергени баардыгыңыздарга маалым. Күндөп, түндөп төккөн. Андыктан аккан суу сымал далайларга баргыла, эл батасын алгыла, илим билим менен Кудай буйруса дүйнө багындырып, улуу Кыргызатка конуп, чындап бактылуу болуп калгыла деп баардыгыңыздарга чын дилден тилейбиз. Анда 8 жана 9 орунду алган конокторубузду чакыралы. Ийгиликти көздөй китебинен 9 орунду алган
Elçibek Alımбеков bir kol çağları olsun. Singapur bilim beri sistemasынан muğallimler arasında 9. orundu Nazira Atabekova ejikemiz aldı. Kılıçsız samuray bolsa Gülşahir Kanatbek kızı деген ejikemiz. Olçallar Vay. Bizden salamatsızlar var. Ben tanışlarım жоқ екен dedim de, бар екен өзіме шекелер. Bir de sen Құдай алдында дағы biz ишеніп айта алабыз. Ешқандай ешкімге тарту болған жоқ. Бұны сіздерге мысалы кітап оқу жиынтықтары бір жұмадан берілсе, азы иш-шара бүткенден WhatsApp-тарға қантип өткөрүлдү, ким канчанчы бал менен өттү, бүт барып жиберилет тугандар. Эч ойлонбоңуздар, бул жерде бирөөнүн да кызыкчылык ойногон жок, ар бири билим деңгээлине жараша болуп отурат. Эшик агайларыбызды дагы бир жолу кол чабуулар менен куттуктап, сиздерге ыраазычылык билдирип узатабыз. 8-ci oruндун ээлери окуучулардын арасынан бүгүн 1000 деген кишилердин арасынан Талас облусу боюнча 8 эң алдыңкы окуучунун катарына чыга алган биздин мыкты окуучу Айнур Акимбекова деген карындашыбыз бар экен. Азаматсыз мугалимдердин арасынан алдыга озуп чыккан Айзада Жаманкулова эжекебизди колчолдор. Ошондой эле жалпы жарандардын арасынан Айзат Айталиева эжекебизди дагы бир жолу куттуктоо менен чакырам. Айзат эженин атынан, Son. Эжекебизди кол чабуулар менен кылычсыз самурай пылесостун ээси болуп отурат. Эжеке айтып атат, белектериңер бат эле чоңоюп кетти го дейт. Эжеке, сиз эң мыкты результат, эң мыкты жыйынтык көрсөткөнүңүз үчүн каяктан болсо айтып коңузчу? Кайсы жерден? Таянуу бабанын тилкеи. Уй, момай сөкөт кетип калдыңыз. Кол чабуулар, бүгүн кара буралыктар өзгөчө жыйынтык көрсөтүп жатышат. Дагы бир жолу кол чабуулар менен узатып коебуз. Чоңураак. Yok, sizge bir neyse aytalayın da, tamam. Jet облусунун ичинен Талас облусунун билим берүү башкармалыгы мына биздикилерди көрдүңөрбү деп мактана турган деңгээлге жетишти Кудайым насип кылсын. Итак мактанабыз, бирок мындай факт менен мактана турган жашоо насип кылсын. Бир кол чабуулар болсун эжекебизге.